Салам. Азыр тура жуунууну үйрөтөм. Биринчи ирет жуунганда айдар муздак эмес, ысык эмес, бөлмө температурасындагы суу менен жуунуш керек. Ысык суу терини тез картайтат, шалбыратып түшүрөт жана майлуу кылат. Муздак суу тескерисинче терини кургатып салат, майын жок кылып салат жана терини кудуратып жанагындай нымдуулугун жоготуп коет. Ошон үчүн бөлмө температурасындагы суу биринчи ирет. Экинчиден, биринчи жуунардын астында мен гидрофилканы алам. Көбүнчө азыр 3 этаптуу жуунуу деп абдан популярдуу болуп атат. Ошон үчүн биз өзүбүз дагы ушундай 3 этаптуу жуунууну разработка кылдык. Биринчи гидрофильный май. Бул майда көп чөптөрдүн кошулмалары бар. Бул жөн эле май эмес, бул атайын май. Буну ватный дискке аласыңар дагы аккуратно бетиңерди сүртөсүңөр. Мен көбүнчө ватный дискти колдонуп алам. Мына азыр бул май боюнча калды. Бул майды азыр суу менен жуебүз. Суу менен жууганда май эмульсия болуп калат. Ошол эмульсия беттеги макияжды агыш болуп жуулуп түштү. Экинчи этап бул биздин гель омывание. Менде профессионал, силерге кичирээк көлөмдөгү, көп кереги жок, буквально 1-2 мл. Анан колубуздан жакшы көбүртүп алабыз. Көрүңүз, жакшы эле көбүрөт. Бирок бул жерде кооптуу эмес пафтар бар. Паф деген это поверхностно активные вещества, көбүрүчү жана жуучу заттар. Бул майдын калдыктарын алып салат дагы жана моюнду дагы жуусак болот.